Бул болсо Шанхайдагы улуттук оркестр. Жакында эле Шанхайдагы көктөм фестиваль өткөрүлүп, анын алкагында Шанхай музыкалык академиясынын Шанхай театрында улуттук аспаптардын коштоосунда Бүркүттүн булут аралаш аттуу концерти болуп өттү. Эң эле кызыгы концертте кыргыздын керемет күүлөрүнөн куралган чыгарма аткарылып, аны оркестрга кытайлык композитор Сю Хуесин иштеп чыккан. Комузда кытайлык кыргыздардан чыккан белгилүү комузчу Мамбет Турсун Маман ойногон. Кытайда кыргыздардын маданиятын таандык болгон Манас баштаган комуз же башка улуттук баалуулуктарыбыз бейзаттык мурас катары эл аралык, мамлекеттик, автономдуу аймактык, автономдуу облустук деген даражаларга бөлүнүп, коргоо, сактоо жана жайылтуу иштери жүргүзүлүп келатат. Мына ошонун алкагында билесиздер, буга чейин Бейжинде бир канча жолу Манас айтылган, Кызыл Сууда дагы мамлекеттик деңгээлде өзүнчө бир таасири бар иш-чаралар, көктөм майрамдары уюштурулган. Мына быйыл дагы болсо ошол Шанхайдагы көктөм фестивалынын алкагында ошол эле кыргыздардын комузун аралаштырып өзгөчө бир сонун концерт тартууланды. Бул ошол улуттук маданиятты жалпы эле мындайча айтканда мамлекеттик алкактан караганда кыргыздардын дагы башка улуттардын дагы маданиятына көңүл бурулуп келатканынын бир белгиси. Бул жерде кыргыздардын комузуна өзгөчө бир орун берилип, анын тарыхый жактан дагы мааниси баса белгиленип, бул жерде комузду ошол эле кытайлык кыргыздардан чыккан Маман Курман деген белгилүү обончу, ырчы, комузчу агайыбыз болгон. Ошол агайыбыздын уулу учурдагы чебер комузчулардын бири, Кызыл Суудагы облустук ансамблдин комузчусу Мамбет Турсун Маман аттуу комузчу агабыз аткарды.